Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда сөзсүздө теле долбоор өз ишин баштайт. Бүгүн биз ушул коомчулуктагы тарбия иштери боюнча сүйлөшөбүз. Тагыраак айтканда, бүгүнкү коомдо балага ким тарбия бериш керек? Ар бир мугалим 5 мүнөт, 10 мүнөтүн ошо тарбияга берсе, математика мугалим болобу, физика мугалим болобу. Демократия деп биз демократия ура деп жолубузду калпабызды өйдө көтөрүп кирип алдык. Бирок ошонун көп саркындылары, көп тескери таасирлери балдардын биз мектеп бособосуна жаңыдан аттап кирген балдардын көз карашынан көрүп атабыз. Биз жүрөгүбүз ооруп атат мугалимдер. Демократиянын шартаны көрсө бул дагы туура эмес экен. Куранда мисалы мынчанча аятта, мынчанча пайгамбарыбыздын хадиси далил менен айтса, бала коркоттан Аллах кийин жазалай турбайбы деп бири-бирине жолдошторуна болгон мамиледен өзгөрөт деп ойлоймчу. Сабак берген класска сабак өткөн класс жакшынакай түшүнүп окуп чыгат, а ишке чыкса улуумун башка жумуштарды жасап атат. Мына кызым айтмакчы, эгерде ислам дини болсо, Кудайдан корко турган болсо, анда мына жерде сенде, мына жерде элек жүрөт. Арам кайсыл, адал кайсыл. Ар бир сүйлөгөн сөзүң, ар бир кадамың, караган көзүң, уккан сөзүң, сүйлөгөн тилиңди бул жерден элекке салып, Аллахка разы боло турган гана сөздөрдү сүйлөп тура аласың. Бүгүн биздин студияга Сезим кризистик борборунун жетекчиси Рыскулова Бүбүсар эжебиз келген. Номер 77 мектептин адеп жана кыргыз тили сабагынан берген мугалим Бексултанова Айнура эжебиз келген. Номер 66 мектептин тарбия иштери боюнча директордун орун басары Айдарбекова Махабат Осмонбековна эжебиз келген. Номер 66 мектептин кыргыз тили мугалими Ибраимова Гүлнар эжебиз келген. Мутакалим аялдар коомдук бирикмесинен Наргиза Исаева эжебиз келген. Мутакалим аялдар коомдук бирикмесинен дагы Курманбекова Сарсабир эжебиз келген. Кыргыз улуттук университетинин доценти Дүйшөнов Эшмухаммед агайыбыз келген. Биздин студияга келип бергениңиздер үчүн баарыңыздарга биринчиден ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүн ушул коомчулукта өтө маанилүү болуп жаткан тарбия маселеси өтө орчундуу, көйгөйлүү маселелерде турат. Кээ бир жаштарыбыздын көпчүлүгү бүгүнкү күндө ушул аракечтикке, бузукулукка, рекетчилик ушундай бир кыргызга жат келген маселелер балдарыбыздан көрүнүп жатат да. Эми ушунун алдын алуу, тагыраак айтканда ушул ата-энелер тарбиялаш керекпи балдарды, же мамлекет тарбиялаш керекпи, же мектептер ушул сыяктуу бир коом тарбиялаш керекпи деги ушул туурасында сиздер өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди билдирсеңиздер деп турам. Ошол тарбияга кирбестен мурун алгач жалпы баарыңыздардан бир билгим келип турат. Тарбия дегенде Эшмухаммед агай, сиз эмне дейсиз? Чындыгында тарбия деген эмне? Тарбия деген бул жашоонун максаты жана максатка ылайыктуу жашоо деп түшүнөм. Тарбия бериш үчүн тарбиянын фундаменти болуш керек, пайдабалы болуш керек. Эгерде пайдабалын, эгерде ата-эне болобу, мектеп болобу, же болбосо жогорку окуу жайлары болобу, же болбосо бала бакчасы болобу, эгерде аларда пайдабалы жок тарбия берген болсо, анын аягы жакшы жыйынтык менен бүтпөйт. Рахмат агай, сиз чындыгында могул билгим келип турат. Биз тарбия деп биринчи тарбиянын өзү эмне экенин билип алалы, андан кийин тарбия берген боюнча сүйлөшөбүз алдыда. Тарбия деп чындыгында бүгүнкү күндө кээ бир адамдар айтып калышат, мектеп мугалимдери айтып калышат, бул билим берүү, илим алуу, бул деги эле тарбия деген кандай болуп калат өзү? Тарбия деген бул өтө көлөмдүү, өтө мазмундуу, маңыздуу түшүнүк. Буну бир гана сөз менен айтып койууга эч кандай мүмкүн эмес. Ошондуктан тарбиянын оң жактары бар. Ал бактылуулук тарбиялуу болот. Бактылуу жашоонун эки дүйнөнүн тең. Бул дүйнөнүн тең, эгерде акыретке ишенгендер болсо, акыретте да жашоонун бактылуулугу тарбия деп түшүнөм мен. Эгерде буга карама каршы тарбия бере турган болсо, башка жактан пайдабалы жок болсо, ишеними жок болсо, Кудайдын бар экендигин тааныбай турган болсо, пайгамбардын бар экендигин жиберилген тааныбаса, 4 китепти тааныбай турган болсо, анда мындай тарбиянын эч качан жыйынтыгы, жакшы мөмөсү болбойт. Ачуу даамдуу гана тарбия болушу мүмкүн. Бул жакта ыйман, Кудайды тааныш керек, тарбиялуу адам ошондо болот, пайда болот деп атат да. Эми билим берүү жаатында кандай сиздердин көз карашыңыз? Бекеринен билим берүү жаатында биз
окуу менен тарбияны бекеринен чогуу алып жүрбөйбүз. Анткени себеби дегенде окууну биз алдыңкы орунга коюп тарбияны таштап койсок, анда ал окуучубуздун, ал келечек балдарыбыздын келечеги караңгы, көрүнгүс, мына туман. Ошондуктан биз деген мектепте билим жаатында, ошо билим берүү системасында да сөзсүз түрдө биринчи орунга ушул окуу менен тарбияны тең катар коюп келип иштеп келе жатабыз. Анткени тарбия болгон жерде дайыма ийгилик болот, тарбия болгон жерде билим болот, тарбия болгон жерде жакшы нерселер алдыга жылат. А тарбиясыз ошол билимди гана биз бир бетке карап коюп тарбияны таштап койсок, анда биз балдардын келечегин жогото алабыз деп ойлойм. Рахмат. Махабат эже, бул жерде дагы тактап айтып кетсеңиз, тарбия деп биз кайсы нерсени айтышыбыз керек? Мындай сабак боюнча, кандай предметтер боюнча тарбияны өзгөчөлөп айтсаңыз. Ар бир мугалим өзүнүн сабагына киргенде сөзсүз түрдө тарбияга көңүл бурат. Тарбияга көңүл бурбай сабакты баштоо бул ошол мугалимден алган, окуучунун да бул биринчи ошол мугалимден алган тарбиясы болуп эсептелет балдарга. Экинчиден, баланы бир бетке эле тарбиялай бербей, баланы ар тараптуу тарбиялаганга аракет кылыш керек. Бул сөзсүз түрдө анын булактары бар. Бул билим берүү жаатында биз деген баланы ошол жок дегенде ошо коомдо өзүн алып жүрүү, үйдө өзүн алып жүрүү, дасторкон четинде өзүн алып жүрүү, улууларды кантип сыйлоо, кичилерге кандай мамиле кылуу, деги эле ушул коомчулукта, көчөдө өзүнүн ордун таба билүү, ушу тарбиянын биз мектепте берген билимдин менен кошо жүргөн тарбияда эң негизги себептерден бири да. Анткени себеби ушул мектеп бособосун аттап чоңойгон бала эртеңки күнү тарбиясыз болсо, коомдо бул албетте кылмышкер адам болуп чыгат. Жолдо тарбиясыз башка адам болуп чыгышы бул айдан ачык. Анан сиз ушул Махабат эже, сиз мектепте завуч болуп иштейсиз. Анан көпчүлүк ата энелер бүгүнкү күндө тарбия деп балким баккандыгын, ата энеси ушундай каржылап, кийим алып берип, тамагын бергенди тарбия деп эсептешет да. Сиз ушуга көз карашыңыз кандай, мисалы? Бул ата эненин милдети, бул багып чоңойтуу, аны камсыздоо, мектеп бособосун аттатуу, ошол окутуу баланы. Бул ар бир ата эненин мойнундагы парыздардын бири деп эсептейм. Анан ушу менен эле мен ата эне катары балага тарбия берип койдум деген ата эне мен жаңылышат деп ойлойм. Себебинде бизде билим сапатында билим башаты мектеп, ал эми тарбия башаты үй бүлө деп айтылат эмеспи? Ошо тарбия башаты негизинен түпкү фундаменти, түпкү ушул пайдалуу үй бүлөдөн да. Себеби дегенде ошол үй бүлөдөн тарбия көрүп келген бала мектеп бособосун аттап, ошо билим алууга келген бала ошол өзүнүн одоно тарбиясыздыгын көрсөтүшү мүмкүн. Албетте бул бир бетке. А экинчиден, ошол үй бүлөдөн тарбияны көрбөгөн бала мисалы үчүн мектепке келип, тескерисинче ошо мектептен билим тарбияны көрүп, классташтар кандай болуш керек экен, мугалимден жанагындай ар кандай тарбия сөздөрүн угуп, бала өзүн ошол тарбиясыз эме чөйрөдөн ошол тарбиялуу чөйрөгө өткөн балдарды биз көбүрөөк ошого көбүрөөк басым жасап, көбүрөөк иштеп келебиз да. Бүбүсара эже, сиздин көз карашыңыз тарбия жөнүндө, тарбия деген эмне? Мен кайта убактыбыздар тарбия эмне, билим эмне дегенди айтпай эле бүгүнкү мына аксакалга да кошулам, сизге да кошулам. Тарбия эмне, билим деген эмне? Азыр сөз менен айткандай аябай туура сөздү айтып атабыз, кооз болуп атат. Бирок турмушта бүгүн эмне үчүн ушундай болуп атат да? Бир жактуу ким тарбиялаш керек дегенде идеология деп айтабыз, адеп ахлак деп айтабыз, билим деп айтабыз да. Анан мен өзүмдүн жеке көз карашым, жанагы адам бирөө менен мамиле түзгөндү мен сизге кошулам. Ар бир мугалим кирип келгенде мына адеп сабагы деп коюп туруп, балким кээ бир мектепте жакшы билимдүү адамдар берип аткандыр, кээ бирөө физкультураны мен артка койгон жокмун, кол эмгекти койгон жокмун, эч кандай эчтекеси жок эле сааты жетпей калган кишиге адеп ахлак сабактан сен бер деп коет. Анан мен ойлоймун, дайым эле айтып келем, мына бысмылда деп кирип келгенде мугалим сабагын ар бир мугалим 5 мүнөт, 10 мүнөтүн ошо тарбияга берсе, математика мугалим болобу, физика мугалим болобу, ошол ар бир мугалим өзү бир өрнөк болуш керек да. Коммунизм доорунан капиталисттик доорго өттүк деп. Ушул доорго өткөнү менен баары акча деген багытта, демек тарбиясыз балдар пайда болуп калды деген багытта айттыңыз да. Эми ошол мен сөзүңүзгө улай дагы ушул социалисттик учурда, тагыраак айтканда коммунизм учурунда тарбия башаты эмне деле, тарбиянын негизи аялдар бере беле? Биздин байкашыбызча коммунизм учурунда ушул аялдар
менен эркектер тең укуктуу болуп, экөө тең 8 сааттан иштеп, баланы бала бакчага таштап, балдарды эненин мээриминен алыстаткан учурлар болду да. Эми ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Ошол социализм убагында дагы анын терс жактары да болгон, жакшы жактары да болгон да. Тең укуктуу десе эле, мына ар ким эгерде эне иштегиси келсе, иштегиси келбесе тарбия алатчы да. Ошондо дагы азыр ошол убакыт менен бүгүнкү күндөгү азыр болуп аткан эмени тиги мына ажырымдар да эмнеден келип чыгып атат, жанагындай бай кедей болуп туруп ап-ачык эле ажырап калды да. Балдар болсо балдар эмес, чоң адам мына тиги ак үйдүн астында эмне болуп атат да. Бийлик талашкандар болсо балдар да ошону көрүп атат. Уядан учканда эмнени көрсөң кийин ошону жазасың дейт. 200-дүүлүк болуп атат, балдар ошону көрүп атат, үйдөн бирди айтышат. Тиги телевизордон башканы айтышат. Анан жаштардын аң сезими буга мындай батыра албай калды, көрбөй калды. Ошон үчүн жалаң эле физика, математиканы окутуп коюп, айтып, жакшынакай математик болгондон адам катары ыймандуу балдарды тарбиялайлык десек, биз идеологияны өзгөртүшүбүз керек вообще. Мына жеке адамдын үй бүлөгө көңүл бурушубуз керек. Идеологиянын жоктугунан бизде ушундай кесепеттер болуп атат деп атпайсызбы? Эми мындай карап көргөн адамга идеология деген маселе Кыргызстанда азыр белгилүү эле болуп көрүнүп турган сыйт да, байкаган адамга. Ал эмне десе, коммунизм доорун колдогон адамдар да Кыргызстанда жок эмес. Коммунизм учурунда кой үстүнө торгой жумурткалаган учур эле деп айтышат да. Ал эми кийинки учурларда ушул капитализм, тагыраак айтканда демократиянын маселеси, демократиянын бир идеологиясы кирип келгенден кийин бул жаатты да колдоп, демократия үчүн күрөшкөн адамдар да жок эмес да Кыргызстанда. Ал эми дагы бир карап көрсөк, бул жаатынан дагы ислам идеологиясын колдогон адамдар да бар да. Эми Кыргызстанда ушул үчөө тең бүгүнкү күндө өкүм сүргөнү көрүнүп турат. Эми ушул тарбия жаатында идеологиянын биз кайсы багытын алабыз деп алсак туура болот, коомчулук мисалы. Эми мен биринчи коомдон да социализмде да жакшылар болчу да, мусулман дининде дагы башка мусулман эмес диндин дагы эмелерин алыш керек, билимдинде да, илимдин да алыш керек дагы. Анан бүгүнкү жөнү демократия деп коюп туруп эле, жөн эле бул хаос деп коет. Азыр бүгүн болуп атканы да демократияны куруп атабыз деп эле ар ким эле каалаган жаза берсе, кошунага башка кишинде жанындагы кишинин укугу менен эсептешпесе, бул демократия эмес, наадандык. Демократиясына дагы, мен дин жагына дагы, анан басып өткөн биздин коммунизм жолуна дагы 3 тарапты тең мен бирдей көрөт элем да, себеби 3 тарапка тең тиги да жакшы, бу да жакшы деп айта албайм. Ушул 3 тараптан тең алып туруп, ошонун жакшы жагын алып туруп, тарбиялуу алып чыгыш керек. Демократия деп биз демократия ура деп жолубузду калпагыбызды өйдө көтөрүп кирип алдык, бирок ошонун көп саркындылары, көп тескери таасирлери балдардын, биз мектеп босогосуна жаңыдан аттап кирген балдардын көз карашынан көрүп атабыз, биз жүрөгүбүз ооруп атат. Мугалимдер демократиянын шаарданы көрсө, бул дагы туура эмес экен. Дин деп атабыз, дин деп ошончолук динге берилген адамдардын эртеңки күнү кандай болуп атканын коомдо көрүп атабыз, бул дагы. Анан союз убагы коммунисттик тарбия деп биз ошол тарбиянын чет жакасын көрүп калдык. Алын да мен айта албайм, анын дагы эң жакшы жактары бар, бирок ал тарбия, эмеден да биз өтүшүбүз керек. Мына ушул 3 тараптан эң жакшы жактарын кармап, ошол жактарынан өзүбүз жүрөгүбүзгө сиңирип, мен ойлогом ушул 95-жылы Манас эпосунун 7 осуяты кабыл алынганда мен ойлогом ушул Манастын 7 осуяты улуттук идеология болуп алат го деп мен күткөм да, бирок ушу 7 осуятты да биз улуттук идеологияга алып бара албай койдук. Коомдо көп бир мыкаачы балдарды тарбиялап атабызбы деп корком да. Мына интернет клубтарда мен жакында эле кирдим, оюндарда да атып атышат, өлтүрүп атышат бири-бирин да. Бул өзүнчө оору. Эгерде мына билим берүү министрлиги жалпы элибиз ушуну ойлобосок, бул келечекте каалайсыңбы, каалабайсыңбы, бул аң сезимге аябай таасир берчү нерсе да. Мыкаачы балдарды мына айтып атат, өлтүрүп коюп атат, ата энесине да кол салгандар болуп атат, уурулук кылгандар болот. Анан ушул аракеч
баңгил үй бүлөдө төрөлгөн балдар көбөйүп барып атат. Кумар тиги оюнда ойногон үй бүлөдөгү балдар болуп атат. Эгерде ушуларга көңүл бурбосак, укмуштай тарбия берсек дагы, билим берсек дагы, ал ошо барып ошол үйгө барат. Үйдөн качкан кандай балдар бар да. Ал демократияда мисалы эгер эми каяктагы демократия, баңгилик, хаотичный эме ушул жерде жыргадык деп эле жөн эле үйлөрүн тыштап, бошко Бишкекке үйү барбы, жокпу, тачка сүйрөп ушинтип келет да. Мында эч кандай тарбия жок да. Эгерде мамлекет азыр эсиң бар этегиң жап деген кыргыздын сөзү бар да. Эгерде көңүл бурбасак да, ошондой үй бүлөдө тарбияланып аткан балдар кийин мыкаачы болот. Жанагындай тиги балким ал математик болор да, балким ал билим алар. Сиз айткандай химияны билер, жүрөгү таш болуп калат. Жүрөгү жарды болот, жүрөгү таш болуп калат. Анан кийин болсо, анан кийин жанагындай теңсиздик деген да. Тиги баланын акылы меникиндей эле дейт, а бирок турмушу кандай? Мына социализмде кичине тең болгондо мындай форма кийип, эмне үчүн тиги жип, мына бала акылы менен туйбайт да азыр. Эмне үчүн менин турмушум ушундай болуп атат да? Мен эмне үчүн тигинин деле эки көзү бар, эки буту бар, менин деле ата энем ушундай, эмне үчүн тигинин турмушу башкача болуп атат, мен таптакыр мындай болуп атам деп мыкаачылыкка барат да. Адамдын уурулукка психологиясы өзгөрөт да. Сиздердин борбор тарабынан ушул жогоруда айтып калдык, тарбиянын башаты бүгүнкү күндө ушул өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Баңгилик, ар кандай нерселер болду. Эми коомдо ушул кайсы багыттан тарбияны бериш керек? Тарбияны негизи ким бериш керек? Сиздердин көз карашыңыздарда кандай? Биздин көз карашыбыз боюнча ислам өзү бул тарбияда, жүрүш турушу, адеп ахлагы, ислам өзү бул тарбия. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга келип, бир сахаба келип сураптыр, балалуу болдум, балам 6 айда дейт да, кандай тарбия берсем болот деп сурап келгенде, пайгамбарыбыз айтыптыр, балаң канча ай болду дегенде 6 ай дейт да. Сен 6 айга кечигиптирсиң дейт. Баланы тарбиялаган аялы тандоодон башталат деп айтыптыр да. Ошондой сыяктуу эле биздин коомубуз кандай бузулган болсо, кандай жанагындай мыкаачы, жанагындай аракеч коомубуз ошондой эмелер адамдар чоңоюп атса, мындай балдарда тарбиялаш кайдан болот да. Тарбия маселеси күндөн күнгө артка кетип аткандыгы өтө байкалып атат. Муну биз коом бүгүнкү күндө ooрлуу болуп турган сайт да, кандайдыр бир деңгээлде. Жогоруда көп эле сөздөр айтылды, ошо мен бир маселеге токтолгум келип атат. Жанагы бүгүнкү күндө жана мугалимдер маселеси, мен мугалим катары айткым келип атат. Ошол мугалимдердин да баркы жок болуп калды деген сөздү айтып атасыз. Чындыгында бүгүнкү күндө мугалимдерге өтө оор, жана сиз айтып кеткен эле идеология маселеси. Чындыгында мугалим балдарга көп нерсени жеткирүүгө аракет кылат, а бирок балдар ошол өйдө жакта болуп жаткан көп нерселерди, көп терс жактарды, жана сиз айтып кеткен көчө иштерин баардыгын көрүп атпайбы? Анан мугалим бирде айтып, ал эми ошо биз кандайдыр бир деңгээлде ишенген, биз кандайдыр бир жоопкерчиликти тапкан жактарда улуу кишилерден балдардын көңүлү калуу көп жак болуп атпайбы? Башкача айтканда мен бир сөздү айткым келип атат. Бүгүнкү тарбиялоодо чындап эле улуу муундагы адамдардын кандайдыр бир деңгээлде кийинки муундарга бир кадыры кетип бараткан сыяктуу. Тарбиянын берилбей жаткандыгынын себеби бирден бир чети бул балким жаштар айтып атышат, бул ата энелердин тарбия бере албагандыгынын натыйжасынан ушундай тарбиясыз коом пайда болуп атат. Ата энелер тарбияны балким бере албай атат. Балким сиздерде күнөө. Мен ушул жерден адабиятчы катары, тилчи катары, мугалим катары бүгүнкү күндө сөздүн баркынын кетип калгандыгы жөнүндө айткым келип атат да. Бүгүн сөздүн маанисине түшүнбөй калдык. Айткан сөзүбүз үчүн жооп бере албай калдык. Бүгүн ушул улуу муун болобу, кичүү муун болобу, бүгүн бирди айтабыз, эртең башканы айтабыз. Башкача айтканда, мурун айтчу элек, сөздөн жыгылган турбайт, буттан жыгылган турат деп. Бүгүн сөздү күндө айтып эле, күндө туруп кетип атабыз да, баягы айткан сөзүбүзгө жооп бере албай калган мезгил болду да. Жана сиз айтып кеткендей, чындыгында эле Махабат жана айтып кетти, тарбия башат үй бүлө деп. Бул чындыгында ошондой.
Мен ушул бир дил баян жаздырган учурларымда бир окуучумдун ушундай жазганы бар да. Мен ушундай суроону окуучуларыма көп берем да, эмнеге бүгүн ушул сөздү сүйлөй албайсыңар? Көркөм сүйлөөр эчибиз жок. Өзүбүздүн жеке пикирибизди, оюбузду бери жок. Түрүлөй эле дудуктарга айланып баратабыз. Башкача айтканда, тилим бар туруп дудук болуп баратам да бүгүнкү күндө. Айта албайбыз, сүйлөй албайбыз, жеткире албайбыз деген мына ошондой суроо берип, ошол боюнча дил баян жаздырганыбызда окуучунун айтканы бар да. Эже үйдө үй бүлө 3 адам жашайбыз. Апам, иним жана мен. Бирок үчөөбүз бир күндө жолукпайбыз дейт. Апам башка убакта келип чай ичет, туруп кетет. Мен башка убакта келем, тамак ичем, иним башка убакта келип тамак ичет. Биз кайсы убакта сүйлөшөбүз? Биз кээде көрбөй калган учурлар болот дейт. Бул жерде кандай тарбия жөнүндө сөз болушу мүмкүн? Бир үйдө туруп, эгерде үчөө көрүшө албаса, сүйлөшө албаса, кандай тарбия жөнүндө сөз болушу мүмкүн? Эже жана айтып кеткендей, уядан эмнени көрсө, учкан ошону алат дегендей, чындыгында эле балдарга сөз менен жеткирүү, сөз менен айтуу, сөздүн кадырын, сөздүн майнисин жеткире билүү бүгүнкү күндө бизде өтө кем болуп атат. Мунун баардыгы албетте китеп окубагандыктан. Бүгүн китеп окуган адамдар аз. Ушул жерден бир маселеге токтолгум келип атат. Биз студент кезекте библиотекада, китепканада кезек күтүп калар элек. Ким туруп кетсе ошонун ордуна отура калайын деп. Өткөн жакында эле ушу библиотекага барып, библиотекада чоң кене залда 2 адамдын отурганын көрүп, мен аябай жүрөгүм ооруд. Мунун өзү эле бүгүнкү күндө биз артка кетип атканыбыздын бир себеби. Исламда бүгүнкү күндө көпчүлүк айтып атышат, тарбияны бул энелер баш болуп бериш керек, эне мектеп деп айтып калышат да. Эми чындыгында канча керек тарбия? Бүгүнкү күндө бузукулук коом, акылсыз балдар чыгып атышат дейт. Ар кандай жаман көрүнүштөр болуп аткандыгын айтып жатышты да. Сиздин жеке пикириңиз? Мен оюмча тарбияны бериш үчүн бул мектепте иман сабагын киргизишибиз керек да. Себеби иман сабагында иман сабагын киргизген чакта ошондо баягыда Куранды, хадисти билген, окуп келген мугалимдер сабак бериш керек болуп ататчы. Мисалы үчүн менин балам мектепке үйдө биз жолдошторуңар менен жакшы мамиле кылгыла, жолдошуңардын бир артымен кемчилиги болсо кемчитпей, мындай кемсинтпегиле деп ошону тарбия беребиз да. Балам бир күнү айтып келди, апа дейт, бир бала дейт мындай кекештенип сүйлөйт дейт, окуганда кыйналып калат дейт да. Кыйналып эжекем дейт, кекештенбей отурчу деп ошентип уруштуп койду. Апа эмнеге үчүн антип айтат? Хадис бар эмеспи? Пайгамбарыбыз мисалы үчүн тилиңерден эм зарар бербегиле деген хадис бар го. Эмне үчүн антип койду? Мен аябай боорум ооруп ошого деп ошентип айтат да. Мен айттым, балам, алар балким эжекеңди мындай убактысы эмедир, тардыр деген эжекесин күнөөлөгүм келбеди, ошентип айтып койдум баламачы. Эми сен бирок антпегин деп ошондой эле баягы иман сабагы кирсе, Куранда мындай, хадисте мындай, мисалы үчүн жалган сүйлөгөн чоң күнөө, бирөөдүн какысын жебегиле, бирөөгө зулумдук кылбагыла деп мугалими дагы айтып, ошондон дагы Курандан, хадистен далил келтирип айтса, баягы бала түшүнөт да, Аллахтан коркуу пайда болотчу. Мисалы үчүн бизде айтат да, мисалы үчүн муну айтпагыла, карылар илгери жалган сүйлөгөн эмес, бирөөгө зулумдук кылган эмес, бул жаман болот эле дейт, бирок эмне үчүн жаман болушулугун жеткизбейт балагачы. Мисалы үчүн Куранда мынтип айтылган, Аллахтан коркула, кийин жаза бар. Куранда мисалы мынчанчы аятта, мынчанчы пайгамбарыбыздын хадиси далил менен айтса, бала коркоттан, Аллахты кийин жазалай турбайбы деп бири-бирине жолдошторуна болгон мамиледен өзгөрөт деп ойлоймунчу. Демек, бул коомчулукта көйгөйдүн бир гана бир чечими бул Курандан сабак берип, имандан көбүрөөк берсе, иман сабагын Кудайдан кирсе, корккон бала ошондо демек бул баардык нерселерден баш тартат деген маселени айткыңыз келдиби? Бүгүнкү күндө эми баарыбыз тең эле балдарга жакшы тарбия бергенге аракет кылып атабыз. Мен өзүм мектепте иштегендиктен, тем более адеп сабагына бергендиктен, балдарга биринчи киргенде эле адептүү болгула деп баштайбыз да. Адептүү болгула, улууларды эч убакта ыйлатпагыла, улууларды сыйлагыла, кичүүлөрдү заттагыла деп жакшы сөздөрүбүздү айтабыз. Бирок мындай карасаң баары тең эле угуп отурган сейт ошол убакта. Жакшынакай болуп муй угат да. Эшикке чыкканда эле кайра башкача. Бүгүнкү күндө ушу коом күнөөлүү деп ойлойм да. Коомдо ар бирибиз мисалы үчүн жашайбыз, демек өзүбүз дагы бир мисалы үчүн жогоруда айткандай мисал үчүн боло албай калдык, өрнөк боло албай калганыбыздан балдар ошону ошондой болуп атат да. Мисалы мен сабак берген класска, сабак өткөн класс жакшынакай түшүнүп окуп чыгат, эшикке чыкса улуумун башка жумуштарды жасап атат. Аларды көрөт да, баягы менин айтканым унутулуп калып атат бул жерде. Анан ошондуктан бүгүнкү күндө эми тарбия боюнча мен эмне дегим келет? Биз мугалимдер, үйдө ата эне, коом баарыбыз биригип жапа-тырмак киришпесек, чындыгында эле бул эже айткандай биздин келечегибиз туңгуюк туман болуп турат да. Үйдөн ата эне тарбия бериш керек. Дагы бир мисал катары айтып кетким келет. Мисалы, биз мектептен тарбия берип атабыз. Үйгө баргандан кийин кээ бир балдар айтат да, эже мен үйгө барганда дейт,
апам жок Россияда же тигил жакта бул жакта, үйгө барганда эмне кылышымды билбейм дейт, сумкамды коем, курсакты тойгузам, эшикке чыгып кетем. Чын эле ушундай баш айланган убак болуп калды. Мен баардык бул жерде сүйлөгөндөргө макулмун. Бир гана макул болгон жерим сөзсүз. Биз ар бир үй бүлөдө билим канабыз болуш керек. Иман билим канабыз болушубуз керек. Ал үй бүлөдө билим кана болбосо, илимий билим кана болбосо, имандуулук менен чечиле турган билим кана болбосо, бул иштериңердин баардыгы жанагыдай болуп айтыла берет, бул иш айтмакчы унутула берет. Ошондуктан үй бүлөдөн мына ушул нерсени башташыбыз керек. Мен мисалы үчүн мен студенттерге мындай деп айтам да, сен бул дүйнөдө жок элең го. Каяктан пайда болдуң? Деги ушуну ойлоносуңбу? Анан кандай максат менен келдиң бул дүйнөгө? Максатың эмне? Анан каяка барасың? Өлөсүң, өлгөндөн кийин акыретке барасың, жооп бересиң, бербейсиңби? Ушул 3 суроону дайыма коюш керек. Ошондо бала айтат, каяктан пайда болдуң десем, кээ бир студенттер айтат, мен ата энемден пайда болгом деп. Ата энеңне завод каалаган убакта чыгарып ала бере турган эмне, сага инкубаторбу? Андай эмес, ал заказ Аллахтан келет. Убакыт берилет, мейкиндик берилет. Анан кийин аң сезим берилет. Шунун баардыгы Аллахтан келген бизге белек. Билиңиздерби? Андан бул жерге келген максатың сенин компьютериңе бала багасың, үйлөнөсүң, жайланасың, койчу баардыгын жасайсың. Анын баардыгы мээңде бар. Анын баарын эл жазып атат. Сенин максатың бул жерде Аллахтын ыраазылыгын табуу, Аллахтын парыздарын аткаруу. Эгерде ушул эреже менен жашай турган болсо, анда сөзсүз бактылуу болушат. Ал эми биз бул жерде кандай аракет кылып, дүйнө чогултуп, окуп, тигиндей мындай кылып жатабыз. Ал эми акыретке эмне кылып атасың? Аякка же ишенбейсиңби? Анда ишенбесең өзүңдүн жумушуң. Ошол жака бул жерде сен сыноодо жүрөсүң. Ошондуктан ошол жанагы Аллах берген парыздардын баарын аткарсак гана имандуулуктун туу чокусуна чыгабыз да бактылуу жашайбыз. Башка фундамент жок. 3 суроого жооп берип койсо эле, үй бүлө китепкана билим кана дедиңер да. Ар бир үйдө билим кана болбойт экен, ар кандай үй бүлө болот. Бүгүнкү күндө мындай жерге түшүп туруп бүгүнкү күндү карасак да, билим кана 3 суроого жооп берип койсо эле ошондой болсо оңой болуп калып атат. Эгерде иман деп атабыз да, мына өмүрүңүз өткөнчө 3 суроого жооп бересиз. Жок, анан ошо жок. Жөн эле жооп берип коет экен деп. Эмне үчүн ошондой суроо берип атса, сиз канча студент окуттуңуз да? Мына силерде канча тарбиялап атасыз? Силер деле, биз деле айтып атабыз. Силер деле силер деле тарбиялап атасыз да? Мечиттер татынакай жылына 4,5 миң кишилер ажыга барып атат. Ошонун бир 20% эле тазаланып келсе, ошонун 20 жылдан бери ошол дили тазаланып келип, жанындагы бир 5 кишинин дилин тазаласа бүгүнкүдөй болбойт эле го деп айтып атам да. Демек бул ар бир адам өзү өрнөк болуш керек деген нерсеге такады да. Бүбүс эже чындыгында сиз эми коомчулукта жакшы коомдук ишмер болуп, коомго жакшы пайда иштерди келтирип жатканыңызды эл билет, эл көрүп, эл сындайт. Эми ошондой болсо дагы сиз өзүңүздүн жеке үй бүлөңүздө жана ушул балдарыңызга кандай кылып тарбия бересиз? Тарбия деп кайсыларды эсептеп ошол балдарыңызга мөмөсүн бересиз? Мен орусча мен эмне үчүн ушул жерде иштеп атам да, 17-18 жылдан бери да. Көйгөйлүү аял кошокчу деп коебу. Бекеринен жыргаганман эметип жүргөн жокмун. Жаш кезде ушу мен дагы туура эмес тарбия кылгам. Ачык эле айтайын, мына ошонун эмесин, кедергисин мен деле көрүп атам. Мен дагы жалпы элдей эле мен деле ошо туура эмес тарбиялаган балдарым бар, мен өзүмдүкү да. Ошон үчүн мына мен өзүмдүн үй бүлөмдө мына ушул азыркы күндө, азыркы мен билимди алдым, мен психолог да болдум, элдерге жардам берип атам. Азыркы болуп аткан көйгөйдүн баары мына мен жүрөгүм аркалуу өткөн да, ошо көйгөйлөрдүн баары. Мен жөн эле мындай кооз сөздү айтып аткан жокмун да.
кооз сөздү айтып аткан жокмун. Балким мына азыркы бүгүнкү күндө акылым, билимим болсо, балким ошол убакта ким билди? Ким билди Быржыбайды там басты деп эле 20 жылда мындай болуп кетерин билген да эмеспиз да. Анан ошон үчүн Кудайдын астында ошол оорчулукту мен да эне катары көтөрүп атам. Кудай адамга ошо кандай оорчулук көтөрүшүнчө берет дейт да. Көтөрө алса сыноону дейт, көтөрө алса көтөрөт, көтөрө албаса сынып калат дейт. Ошо сынбаганга аракет кылып, өзүмө да жардам берип, үй бүлөмдө дагы көйгөйлүү маселени мындай чечкенге аракет кылып атам. Чындыгында мугалимдер кандай өрнөк болуш керек? Өздөрү тамеки чекпе деп, тамеки чегип, ушундай бир нерселерди кылгандыгы кандай болуп калат мисалы? Ошол бала көчөдө кетип баратканда кылба, ай балам эмне кылып жатасың, таштаба, жолбосо дубалга чийбе, ал деген имарат, жолбосо эмне үчүн ал жерге кагазды таштадың, жолбосо эмне бул жерде отурасың. Жана ушундай сөздөрдү биз азыр коомдо ар бир экинчи балага айтышыбыз керек. Бул кыргызда кызга 40 үйдөн тыюу дегенге барабар болот да. Бүгүнкү күндө айтпайбыз, кайдыгерлик маселе кылабыз. Ай, кайдыгерликтин айынан биздин ушу коомдо ушундай балдардын чоңоюп келатканына күбө болуп бар келатабыз. Бирок ошондой болгон күндө дагы биз баарыбыз кесиптешим айткандай чапатырма киришип тарбияны ар тараптуу балдарга берип, ушул нерсе менен биз күрөшүбүз керек. Анан сизге бир кыскача суроо эже. Бүгүнкү күндө тарбияны бул жакта айтып жатышты, эжелерибиз, агайларыбыз айтып атышат. Ушул үй бүлөдө деп акырында ушул жыйынтыкта биз демек бул тарбиянын башаты үй бүлөгө келип такалды да. Эми кандай деп ойлойсуздар? Үй бүлөдө ата бериш керекпи, тарбияны эне бериш керекпи? Тарбияны бир гана үй бүлөдөн албайт бала. Тарбияны коомдон алат, улуу инсандардан алат, китептен алат, көчөдөн алат, мектептен алат, өзүнүн курбуларынан алат, ата-энесинен алат, жолдошторунан алат, мугалимден алат, динден алат. Тарбияны адам, бала, өспүрүм ошол ар тараптуу тарбияны алууда ошол бир гана ата-эне берет деп биз ата-энеге түртүп койбошубуз керек. Биз мугалимдер да тарбиялашыбыз керек. Ошол эле мезгилде мектепке берип туруп ата-эне балдарды мугалим тарбиялайт деп ошол мугалимге түртүп салбастан ата-эне чапа тырмак биз менен кошо тарбиялаш керек. Ошондо биз келечекте коомдогу өспүрүм балдарды толук кандуу тарбиялаганга жетишебиз. Бир маселе келип чыгат да. Баарыбыз айтканда тарбияны мектеп бериш керек, тарбияны ата-эне бериш керек, тарбияны эне бериш керек, тарбияны садик бериш керек. Тарбияны ушундай нерселерге жылдырып, демек аягында тарбиясыздар көп болуп атат да. Бул ар бирибиз айтып атабыз, ушул тарбияны тигил бериш керек, бул бериш керек. Чындыгында исламда айтып коюшат, исламда айтышат, тарбиячы бул негизи эне болуш керек. Эне эң биринчи тарбия бериш керек. Эне тарбиялуу болсо, бала тарбиялуу болот дешет да. Кыскача ушулга кандай көз караштар? Албетте ата-эненин тарбиясы эч нерсеге жетпейт. Анткени адам, бала көпчүлүк өмүрүнүн көпчүлүк убактысын үй бүлөдөн өткөрөт. Өзүнүн үй бүлөсү менен, ата-энеси менен, бир туугандары менен өткөрөт. Мен негизги эмени тизгинди ата-эне кармап, ата-эне тарбияны берсе деп каалайр элем. Албетте ата-энеден көп нерсе алат, уядан эмнени алса учканда ошону алат демекчи. Ошол тарбиянын негизги башаты, фундаменти бул албетте үй бүлө, ата-эне. Ата-эне тарбиялаш керек. Чарчап келип жумуштан сөзгө чуркок болбой сөз менен тарбиялаш керек. Көрсөтүп тарбиялаш керек. Бүгүнкү күндө балдар сөзгө жетпесе, жанагындай мисал менен көрсөтүп баарын ар тараптуу отургузуп тарбиялашыбыз керек. Белдери сакалдары белге жеткен атаны кара адамдарды бүгүнкү күндө көрбөй калдык. Бул дагы бизге ушу коомдо бир карынын кебин капкасы ал деген бир ушундай бир эме бар эмеспи? Ушул балдарыбызда ушу карын, жана кесиптешим айткандай, ушу карылардын, улуу аксакалдардын сөздөрүнө мындай кайдыгерлик гана мамиле кылып калды да. Ушуну биз колго алышыбыз керек. Сөз менен кыргыздар илгертен бери сөз менен тарбиялап келишкен. Баягы сөздүн күчү жетпеген жерге таяктын күчү жетет деп бекерден айтылбаса керек да. Мына ушул албетте баягы баланы биз сөз менен, мисал менен коомдогу ар түрдүү көрүнүштөрдү айтуу менен балдарды биз күнүгө саат сайын, мүнөт сайын тарбиялашыбыз керек. Эми баарыңыздарга жалпы акыркы суроомду берейин, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди билдириңиздер. Канткенде бизге тарбиялуу коом керек. Кантип биз 20 жылдан бери эле биздин саясатчыларыбыз баш болуп, тигинтишибиз керек, минтишибиз керек, антишибиз керек деген келечектеги план менен келатабыз да. Мен кылам, мен мындай тарбиялайм, мен тигинтем деген маселе коомдо бир аз алыстап баратат. Эми сиздердин көз карашыңыздарда ушул кантип тарбияласак бизге келечекте жакшы коом келет? Балдарга жакшы тарбия беришибиз керек. Мына бүгүнтөн баштап берсек балдарга тарбияны. Биз мектептен тарбиялайбыз.
үй бүлө ата эне үй бүлөдөн тарбиялайт. Мына бир 10 жылдан кийин ошонун жыйынтыгын көрөбүз да. Демек биз баардыгыбыз тең ошо жакшылап тарбиялуу болгула деп жакшы сөзүбүздү айтып балдарга жакшы татыктуу тарбия беришибиз керек. Жеке эле сөз менен эле айтпастан өзүбүз дагы жана кесиптештерим айткандай үлгү катары биздин негизи мугалимдин киргени эле өзү үлгү да. Ошондой жүрүш турушубуз менен да үлгүлүү тарбиялуу болушубуз керек деп ойлойм. Жеке эле мугалимдер эмес, ата энелер дагы үйдөн негизи бала ата энесинин жасаганын кылат эмеспи? Ошо үйдөн да ата эне ошо жүрүш турушу менен үлгү болуш керек да, өрнөктүү болуш керек. Негизи ушул коомдук теле берүүлөрдүн ичинен ушу Манас жаңгырыгы телеканалында мен көп ушул тарбияга көп маселе, тарбия жагына көбүрөөк көңүл бурасыңар да. Ушу жана мектептерге барып дагы ушул дебаттарды өткөргөндө дагы көп ушул салымыңарды мен байкап келатам. Анткени көп жылдардан бери силер менен иштешип келатам. Бул дагы кандайдыр бир ушу балдар жана жаштар сүйлөшүүгө катышкандан кийин балдардын жүрөгүндө кандайдыр бир сезим калып калат да. Мен азыр балдар менен көрүп атпайм, эже качан келет, биз ошого качан тартылабыз деп. Демек мен эмнени айткым келип атат? Ушул теле берүү радиолордон ошо тарбия жөнүндө көп сөздөр болуш керек, көрсөтүлүш керек, ошо чакыруулар болуш керек. Керек болсо ушул жака ошол балдарды, өспүрүмдөрдү чакырыш керек, ошолор үлгү болуш керек, өрнөк болушубуз керек. Тарбияны ар бирибиз беришибиз керек. Ар бир инсан өзүнүн жанындагы туура эмес кылып аткан нерсеге туура эмес кылып атасың деген сөзүбүздү айтышыбыз керек, үлгү болушубуз керек. Мейли президент болобу, депутат болобу, министр болобу, мугалим болобу, жөнөкөй эле карапайым соодагер болобу, ошол коомдо өзүн тарбиялуу көрсөтсө, андан алган өрнөктүк мен ойлойм тарбиялуу өспүрүм чоңоет деп. Ошондуктан тарбияны ар ким берерден мурда тарбияны өзүбүз колго биринчи алышыбыз керек. Тарбияны биз беришибиз керек, тарбияны жакшы көрсөтүшүбүз керек, тигинтишибиз керек деп атабыз да. Эми тарбияны ошол кайсы булактан алып беребиз? Чындыгында азыр демократия деп бир нерсе десе өзүң билгениңди кыл деп жаштар айтышат да. Эми кайсы булактан алсак болот ушуну? Эми бир эле булак болбойт. Эгерде үй мына жанатан бери ошону айтып келатабыз. Сиз өзүңүздүн жашооңузда дагы бул маселелерге башыңыздан өткөзүп да көрүп турсуз. Эми кайсы тарбия болгондо ошол маселелер катталмак эмес? Бул балдар деген мындай орусча айтканда ар бир адам өзүнчө инсан, личность дейт да. Ошол жана билим менен жанагы ички сезим, дил, адеп, ахлак айкалышса, анан кийин коомдо болуп аткандагы азыр айтып атпайбызбы? Ал жанагы азыр промокашка дегенди эмне эле соргуч дегенди силер билбей калдыңар. Сия менен бала кезде биз жашыбыздан соруп алчу да, бала деген ошондой эмнени көрсө ошонун баарын кайталайт да. Коом эгерде ошол ойдон кала берсе, азыр өзгөрүлбөсө, биздин мына политика, идеология азыр эле жанагы бүгүн курсагым тойсо, кайдыгерлик ушулардын боло берсе, миң укмуш окуткула, физика, математиканы окуткула тигинткиле баарыбыз эле чет мамлекетке кетип кала албайбыз. Балким колунда барлар кетип калып, бирок анда мекенинен ажырап калат да, башка кыргыз болбой калат да. Анан эгерде ошолорду биз өзгөртпөсөк, жөн эле билим берип коюп эле анан кийин адептүү бол, сен адептүү бол, тентек кылба деп эле айта берсек, бул комплекстүү. Бул стратегия вообще мындай билим берүүнүн стратегиясы, үй бүлөнүн стратегиясы, 5 жылдан кийин биздин коом кандай болот, 10 жылдан кийин коом кандай болот деп караш керек да. Эгерде ушул ойдон жүрүп отурсак, эми мындай орусча айтканда каркать не хочу. Тарбияны өзү исламдан алыш керек. Ар бир ата эне ошо исламда өзү жашап ошону балага көрсөтүш керек да. Тарбия кандай болуш, ошондо бала ошондо жашоондан өткөрсө, ошондо гана бала жакшы тарбия